Саламатсыздарбы? Кайрадан сиздер менен мен Тынчтыкбек Жоротеген. Биз Салман хан тууралуу макаланы кыргызча Википедияга коюунун улам жаңы усулдарын көрсөтүп жатабыз. Азыркы темабыз кантип Салман хан жөнүндөгү маалыматтын ичине мындай сүрөттү, анын ысымы, кийим, кандай кесипке ээ, ушул сыяктуу бир өзүнчө чөнтөкчөгө, куржунга коюлган маалыматты кыргызчасына да которуш керек. Ошону көрсөтмөкчүбүз. Болуп, биз кайрадан көрсөтүп коеюн. Өзүбүздүн колдонуучу катары дарегибизди ачабыз. Ошол даректин ичинде, ошонун алкагында ишибизди баштайбыз. Мына бул жерде англисче вариант бар. Англисче варианттын ичинен мындай кооз бир белги турат. Ошол кош белги демек бизде атайын чөнтөкчө үчүн буйрук берген, чөнтөкчө ачып, аны жаба турган буйрук берген ошондой кооз кашаалар да, жаа сыяктуу. Ошол кашанын ичиндегилердин баардыгын өзүнчө көчүрүп алабыз. Көчүрүп алабыз дагы андан Word документтин өзүнө барып, аны атайын бир жерге жайгаштырып коебуз. Мына көрүңүздөр, бул форматталбаган текст деп көрсөтүлдү. Анда ошол маалымат бере турган атайын чөнтөкчө туулган датасы, башкалары жөнүндө көрсөтүлгөн экен. Мына туулган датасы деп турат. Байкасаңыздар, туулган датасы жарыяланбаптыр, коюлбаптыр. Демек, англис тилиндеги бул материал азыр дагы толук өздөштүрүлүп бүт элек. Биз ушул сыяктуу материалдарга инсандар жөнүндө кыргыз тилинде дагы өзүнчө калып, орусча айтканда шаблон түзгөн элек. Ошол шаблонду биз башка бир материалдардан алып алышыбыз керек, кыргыз тилиндеги. Мен аны дагы сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына муну кайра биз жөн эле оку деген жагына көчүрүп койдук, себеби бул макалага азыр тийишинин зарылчылыгы жок. Эми бизде баш баракты өзүнчө башка бир илгичке ачып алалык. Ачып алгандан кийин кайсы бир материалдар жөнүндө бир издеп көрөлүк. Мен өзүмдүн соңку салымдарымдын биринен эле карап көрөйүн дагы. Мисалы үчүн мына Азиз Несин жана башкалар жөнүндө жазган салымдарым жөнүндө көрсөтүлгөн. Ошолордун ичинен мына Саалымбеков Аскар Маткагулович деп турат. Ошонусун ачып көрөлүк. Оңдо дегенди бассак, бул жерде атайын кыргыз тилинде ушундай калып буйруктар көрсөтүлгөн да. Мына ошол калыпты биз өзүбүзгө көчүрүп алабыз. Өзүбүзгө мындай Ctrl copy деп туруп көчүрүп алдык. Муну кайра оку деп коелук, оңдолуп кетпесин. Анан жанагы Word документке англисче материал бүткөндөн кийин ошону кайра бир жерге жарыялап коюшубуз керек. Аны мында атайын жабыштырганда форматталбай турган текст катары жабыштырдык. Бул жакка келип калды. Биздин кыргызчабыз менен эми бул англисче текстти эми биз аралаштырып, буюрса иштей баштайбыз. Бул инсандын аты жөнүндө берилгенде, мисалы үчүн бул жерде Аскар Саалымбеков дегендин ордуна мисалы үчүн Салман хан деп, муну англисчеге эмес, кыргызчага отуруп коелук. Салман хан деп койдук, Так, файл деген жерден бул сүрөт жабыштырылган файл экен. Ошол буякта сүрөт эмне деп аталган, аны көрөлү. Мына бул жерде Салман хан TED 2011 JPG деп турат. Ушул сүрөттү көчүрүп алабыз.
Бул жерден мисалы үчүн буга чейин өзү колдонгон сүрөттүн ордуна ал жаңы сүрөттүн аталышын кирип коебуз. Ошондо Салман хан деп кетти. Анан бул кайсыл жерде кандай шартта жазылгандыгы жөнүндө биякта маалымат бар экен, ошону жазып коет. Агартуучу Салман хан 2011 жылкы жыйында деп коелу. Жыйын маалында деп коелу. Деп тиешеси жокторун өчүрүп коебуз. Анан ар бир параметр боюнча оңдоп жылып отура беребиз. Бул жерде эч орун калтырбашыбыз керек. Аны ордун алып салдым. Бул жалпы маалымат деген кала берет. Төрөлгөндө берилген аты дейт. Бул Салман хан деп туруп берки кашаага берки төрөлгөндөгү аты жөнүндө англисчесин жана бенгалчасын ошону кошуп кирип коебуз. Жабыштырып атабыз, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Форматталбаган текст кылып туруп коюп койдук. Төрөлгөндө берилген аты дейт. Туулган жылы деп атат. Эми азырынча туулган жылы жөнүндө бизде маалымат жок болуп атат. Ошон үчүн муну биз өчүрө турабыз. Жыйын маалымат болгондо кошобуз. Туулган жери боюнча маалымат бизде бар. Акш деп коелук, Америка Кошмо Штаттарында. Анан өлкөсү дегенде Flag of USA деп коебуз. USA, ошондо калгандардын баарын өзү автоматтык түрдө табат. Бул өзү Американын атуулу болгондуктан татына кайла USA деп кое беребиз. Так, анан текстти бияктан Акш желеги деп коебуз. Бияка Акш деп коебуз. Ошентип акырын тиешелүү маалыматтарды өзгөртө беребиз. Эми бул Салман хан өзү хан академиясын негиздеген, демек хан академиясы деген сөздү көчүрүп алып туруп, демек кайра компаниясы деген жерге хан академиясы деп коюп койдук. Бул маалымат киргизилди. Кээ бир маалыматтарды алып сала берсе болот. Ишмердүүлүгү дегенде биз агартуучулук. Анан интернет технологиясына негизделген сабактарды уюштуруу деп койдук. Көрүңүздөр, бул шаблонду ар башкача тиешелүү оңдоолорду киргизип, кошумчаларды киргизип өзгөртө алабыз. Альма матер дегенде Салман хандын 2 башка университетте окугандыгы жөнүндө маалыматыбыз бар, бирок Акшдагы Массачусетс технолог институту деп коелук. Альма матер дегенде ушул маалыматты койсок жетиштүү. Бул Массачусетс университети жөнүндө, институту жөнүндө бизде маалымат бар. Аны интернет аркылуу дагы тактап көрсөтө алабыз. Мисалы үчүн аны көрсөтүш үчүн тиешелүү жерине